Анық добуш берүүчү машинага, нотариуска, мыйзамдуу түрдө кол арчууга айланган жогорку кеңеш тууралуу бүгүн сөз кылабыз. Тагыраагы жаңы баш мыйзам боюнча алардын ыйгарым укуктары жөнүндө. Саламатсызбы, эфирде Жаргылчак. Ар келген бийлик Конституцияны өзгөртө бермей адаты бар. Бул жолу да 10-чу жолу референдум өткөрүп баш мыйзамды алмаштырдык. Ага жараша бийлик бутактарынын ыйгарым укуктары да өзгөрдү. Эми алдыда башка мыйзамдарды жаңы Конституцияга шайкеш келтирүү боюнча чоң иштер турат. Ал башталды. Аркадактан уялбайбы? Түркмөнстөн аралашып кеттик го. Ушул нерсени мындан 3 ай мурун Текебаев айткан. Бейпеңдеп, чуркап жүрүп колду өсүгөндөн. Ошол мыйзамдап келипсиздер го сиздер, уялбай эле. Уят да. Бөйпөңдө парламент каникулга кетер алдында бир катар мыйзамдарды пачкасы менен өткөрүп берди. Суу жүрөк депутаттар жапырт колдо баягы чуу жараткан министрлер кабинети тууралуу конституциялык мыйзамды дагы жактырышты. Тагыраагы мыйзамдын өзүн эмес, концепциясын. А баягы тызылдагандар тызылдаган бойдон эле кала беришти. Реалдуу карайлы. Бул мыйзамда эмне деп жазылып турат? Азыркы болуп аткан реалдуу кош бийликти талашуу, же болбосо таасир талашуу. Ошону мыйзамга жазып атышат. ГКМБ азыр каалаган министрин, каалаган акимин камап атат. Бул мыйзамда жазылып атат. ГКМБ камай албайт, менин уруксатым жок деп атат президент. Керек болсо акимдер президенттин уруксаты менен камалат экен, туурабы? Урматтуу туугандар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, силер системага карап эмес, адамга карап, бүгүнкү бийлик башында турган 2 кишиге карап мыйзам жазып атасыңар. Баланчаев баарын камап атат, эми мындан ары ал камай албайт. Анткени Түкүнчөевдөн уруксат алыш керек камаш үчүн деп атат. Мына мыйзамдын түпкү маңызы, урматтуу депутаттар, биз Баланчаев менен Түкүнчөевге карап туруп, мыйзам кабыл алып берип атабыз буларга. 2 кишинин таасиринин арты менен. Бул өкмөт жөнүндөгү конституциялык мыйзам тууралуу болуп жатат. Ага кийин кенен токтолобуз, азыр парламенттин ыйгарым укуктары жөнүндө сөз кылалы. Жаңы баш мыйзам боюнча парламенттин укуктары кыйла кыскарды. Мурда өкмөттө бир катар чиновниктерди дайындап, отчет алып, тигил же бул маселеде таасири аз болсо да бар болчу. Азыр парламенттин өкмөттү дайындаганды кой, аларга тиши да өтпөй турган болот. Мына мыйзамды сунуштагандар, булар колдой берет деген принципке өтүп алыпсыңар. Ушул принциптен кайтышыңар керек. Биз эл өкүлдөрү талкуулап, турмушка аша тургандай кылып тургандан кабыл алышыбыз керек. Ушуну кабыл алсаңыздар мындан кийин разный маселеде сүйлөп кереги жок. Бул мамлекеттик түзүлүштү алсырата турган президент дайындаган өкмөт президентке отчет берет экен. Акыркы 30 жылда андай болгон эмес. Силер макулдук гана бересиңер, ал эми кандидатты сунуштаган укукту толук аткаруу бийлигине өтүп кетет. Жергиликтүү өз алдынча башкаруудан деп туруп, конституцияны бузуу менен азыр мыйзам долбоору кирип атат да. Жогорку кеңештин эч кандай роли жок бул жерде. Бул мыйзам менен эч ким болбой калып атабыз. Карабайбыз. Ошон үчүн Асель Рысбековна, сиз берден эми аны өткөзөндө ора болбоңуз. Баш мыйзамды кабыл алып атканда биз бакырып чыкпадык беле? Кесепет ушундай болот деп. А бүгүн болсо бакырып атасыңар. Ой, мындай болуп калды, тигиндей болду. Чала болот. Рас болду. Туура кылат. Ошондо бүт баш мыйзамга берип койгонбуз. Азыр өзгөртө албайсыңар эми. Ошондо кыйкырып чыкпайт элеңер. Азыр эми кыйкырып чыкпай. Колдорунда эч нерсе жок калганын парламентарийлер кеч түшүндү. Мурда кайсыл бир деңгээлде бийликтин тең салмактуулугу кармалып турса, эми даана добуш берүүчү машинага айланды. Ыйгарым укуктар бар, бирок кыйла кыскарды. Президенттин сунуштарына макулдугун берет, колдоп берет деген сыяктуу беренелер менен чектелди. Анын үстүнө азыр жогорку кеңеш жөнүндө конституциялык мыйзамда өтө элек. Ал кабыл алынгандан кийин баары анык болот. Рыскелди мырза, жаңы конституция кабыл алынды. Азыр парламент кайсы баш мыйзам менен иштеп атасыздар? Деги эле баш мыйзамга конституциялык мыйзамдарды шайкеш келтирүү жагы кандай болуп атат? Мында баш мыйзамды биз кабыл алдык, бирок баш мыйзамга шайкеш келтирип, эми башкаруу формасы президенттик болгондон кийин конституциялык мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек болчу. Бирок баш мыйзам өзү мыйзам бузуу жолу менен кабыл алгандан кийин, ал ишке киргенден кийин дагы баягы мыйзам аракеттер башталды. Мен бир нерсени айтып коеюн. Баш мыйзам кабыл алынгандан кийин, президенттик башкаруу орногондон кийин, президент жанагы өкмөттү кетирип, анан жаңы өкмөт шайлап атат. Жаңы өкмөттү шайлаганда эгер жаңы баш мыйзамдын ыйгарым укуктары боюнча жогорку кеңештин макулдугун алыш керек болчу. Бизден сурап да койгон жок. Мариповду дайындаганда, башка министрлерди дайындаганда бизден сураган жок, бизден өткөргөн жок. Бу жерде баш мыйзам бузулду. А баш мыйзамда жогорку кеңеш эскиде да дагы, жаңыда дагы, эски баш мыйзамда да, жаңы баш мыйзамда дагы Кыргыз өлкөсүнүн министрлер кабинетине жогорку кеңеш макулдук берет деп турат. Бизде макулдук алган жок. Демек, азыркы өкмөт легитимсиз.
мындайча айтканда. Аны Садыр Нуркожоевич өзү эле указ жарлыгы менен дайындап койду дагы иштетип атат. Ант берген да жок бир дагы министр. Бул биринчи жагдай. Экинчи, азыр жогорку кеңештин биздин депутаттардын ыйгарым укуктары эски баш мыйзамдын негизинде улантылып атат. Biz eski baş mizam menен иштеп атабыз. А өкмөт жаңы баш мыйзам менен иштейин десе, алар жаңы баш мыйзам кабыл алын элек. Азыркы күндө баш мыйзамды кааласа эски баш мыйзамды пайдаланып атат, кааласа жаңы баш мыйзамды атат. Конституциялык мыйзамдар кабыл алын элек, шайкеш керелек. Мындайча айтканда, бүгүнкү күндө чын-чынына келгенде эски баш мыйзам менен иштеп атабыз. Жаңы баш мыйзамды иштетиш үчүн ал баш мыйзамга баш ийе турган мыйзамдардын бардыгы өткөрүлүш керек болчу жогорку кеңештен. Biz 2 ай уақытты жөніне кетірдік та, бір топ мыйзамдарды алып келіп өткөрүп салмап койчу. Эң негизи министрлер кабинети жөнүндө, соттор жөнүндө жок, булар өздөрүнө керек гана мыйзамдарды алып келди. Бул кылмыш жаза кодекси жана административ кодекси ошолорду өткөрүп кетишти. Анан шайлоо кодексин шайлоого барышыбыз кетти, өткөрүп кетти да. Мындайча айтканда, азыр эми чын-чын айтканда мына 10 апрелде референдум болду. 5 майда жаңы конституция ишке кирди. Конституция ишке кирди. Бирок иштеп баштаган жок. Де юре кирди, де факто кирген жок. Ушул. А өкмөттү дайындоодо укуктар чектелсе, демек отчет деле бербейт экен да. Жаңы баш мыйзам боюнча мындай да, мурунку баш мыйзам боюнча ар бир жылдын 10 апрелине чейин отчет берчү. Бирок азыркы өкмөттүн башында президент өзү отурат. Министрлер кабинет башчысы өзүнүн аппарат башчысы болсо, ал бизге отчет бербейт да. Ал кожоюнга отчет берет да. Биз только макулдук берет экенбиз. Макулдук. Ошондой кылып коюптур да. Анан кийин эми мындайча айтканда конституцияда ушуну жазылып калыптыр да. Не подотчетный. Анткени бизде президенттик бийлик өкмөттүн башында президент өзү отурат, а өкмөттүн жетектеген министрлер кабинетинин башчысы анын тире аппарат башчысы да отурат. А бирок ошондой айтайын деп келсең, бүгүн президенттин аппарат башчысы иштеп атат, кабинет башчысы деле иштеп атат, анын орун басарлары, анын аппараты иштеп атат. Мындайча айтканда, баш мыйзам жөндөн эле кабыл алынган менен бардыгы башаламан. Конституциянын караңгысы жок бүгүн. Каалаган эле башкарып атат. Кааласа бул иштейт да. Бардак. Мурунку баш мыйзамда жогорку кеңеште аз да болсо укуктар күч бар эле да. Азыр эми жогорку кеңештин ыйгарым укуктары мындайча айтканда, мурдагы шаардык кеңеш депутаттардыкынан да аз болуп калды да. Мисалы биз өкмөттүн түзүмү, курамы жөнүндө бизден даже макулдук албай баштабады. Бизде андай жок. Анан жогорку кеңеште мурдагы баш мыйзамда фракциялар бар эле. Коалициялык көпчүлүк, коалициялык азчылык деп, анан коалициялык азчылыкка эки эң негизги комитетти, бюджетти, анан коррупцияны берип, ал эми калганды коалициялык немелерди алып, андай жок. Борбордук шайлоо комиссиясындагы 3тен 1 оппозиция шайласын, 3тен 1 позиция, 3тен 1 президент шайласын деп, мындай парламентаризм бар эле. Азыркы жаңы жогорку кеңештин баш мыйзамында, мисалы жогорку кеңеште ыйгарым укуктарында кабыл алынган баш мыйзамда бизде эч нерсе жок. Аздыр көптүр калдым. Мисалы мына өткөндө эсеп палатасынын биз шайлачубуз, омбудсмен да бизге подотчетный болчу, сотторду тандоо кеңеши, борбордук шайлоо комиссиясынын курамы, жогорку соттордун дисциплинардык комиссиянын курамы бардыгында жогорку кеңештин болчу. Азыр ал ыйгарым укуктан баарынан ажырап, бардыгы президентке өтүп кетти. Анан биз мыйзам чыгаруу өзүбүздүн негизги вазыйпабыз. Мыйзам чыгаруу болсо, азыр Кыргыз өлкөсүнүн өкмөтү да мыйзамды чыгарып демилге алат, президент да демилге алат, анан аскыз башкы прокурор да демилге алат. Мындайча айтканда, биз конституциялык орган бойдон калдык, бирок чын-чынына келгенде добуш берүүчү эле машина сыяктуу болуп калдык да. Маегиңизге рахмат. Бирок чынында баштан эле жогорку кеңеш добуш берүүчү машина деген кеп айтылып келет. Буга партиялык тизме менен келип алгандардын кошоматчылыгы күн карамалыгы себеп болду. Парламентаризмди курабыз деп 10 жыл илгери көптөр сүйүнүштү эле. Аны өнүктүрүү вазыйпасы алысты көрө биле албаган депутаттарга жүктөлөрүн ким билиптир. Жыйынтыктап айтканда, мыйзам боюнча парламент өзү күчтүү эле. Күчтүү парламентке күчтүү депутаттар келсе башкача болмок. Эми алсыз парламентке мага десең арстандар келсе да эч нерсе кыла албай калды окшойт. Саламатта туруңуз.